мынтип пирамиданы тартып бирөөнү ээрчиткесең экинчиси болду кет. Алар ошентип бир эле адам 200-300 кошелек ачып, ошолорго бирден уштук салышып, анан эртең чыгып алышып эле, вот көрдүңөрбү бизди 1 миллион киши алган деп атышпайбы? Тез аранын ичинде байып кетүү мүмкүн деп айтпаш керек деп кадимкидей эле жазылып турат да. Өзүңүзгө 100 миллиард деген токен чыгарып аласыз. Анын атын жылдыз деп коесуң, барекет коюп коесуң. Катталгандар, лицензиялар, уруксат кагаздары бардык тизмеси бар. Катталган эместердин тизмеси ал жерде жок. Түшүнбөгөн суроого кирбешиң керек. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда MCN Coin деген аталыштагы ири шылуундук схеманын бети ачылып олтурат. Алар MCN Coin'дин уюштуруучулары карапайым жарандарга кыска убакыттын ичинде эбегейсиз байлыкка жетерин убада кылып, алардан жалпы эсеби менен $2,5 миллион акчаны чогултуп алганы белгилүү болду. Бүгүн биз Акча бар редакциясынын студиясында дал ушул Кыргызстандагы крипто бизнес жана крипто бизнеске кирген шылуундар жөнүндө кеп курмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиянын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Бүгүн бизге FD крипто биржанын башчысы Алмаз Шабданов келип отурат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын адиси Элдар Жамалбеков келди. Ошондой эле MCN Coin'ды көз боймочулук деп алгачкылардан болуп атап чыккан, аларга каршы чыгып келген адис Жолдубек Абдысатаров келип отурат. Сиздерге убакыт бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Алгач эле мен Алмаз мырза сизден баштасам, бул уюштуруучулардын бири Исрадин Субанбеков өзү мойнуна алып отурат. 1,5 жылдан бери ушул ишти уюштуруп келатабыз депчи. Анан кантип бул ушундай ири көз бойомочулук шылуундук негизи ишке ашып калды? Бул сиздин оюңузча эмнеге себеп болду? Бул бирден бир себеби, биринчиден айтып кетерим, бул жалгыз гана бир долбоор болгон жок. Күнүгө эле жаңылар ачылып атат, уланып деле жатат азыр деле. Бул жана азыр ушундай атагы чыгып, ачыкка чыгып калган эле инфоповод болуп турат бүгүнкү күндө. Бирок ушундай эле тизмедеги көп ушундай пирамида сымал компаниялар бүгүнкү күндө деле жүрүп баратат. Анан ошонун бул биринчи эле себеби ушу финансылык сабаттуулуктун аздыгы, биздин жалпы элдин өзгөчө ушу жана социально уязвимый население деп коет го, ушул жаштар же болбосо жана финансылык грамотность азыраак ушу улуу адамдардын арасында ушинтип ишке ашырышат. Анан бул биринчи эле ошол айтып кетерим, бул жерде ошо эбегейсиз байлык тез келет дегенди уккандар тез кубагына жуузуп ушинтип эң биринчи эле ошо кадам ошондон да. Мындай долбоорлор, пирамидалар күнүгө болуп турат. Ушундай кандай кайгырбасак дагы бул жактагы финансылык сабаттуулук өтө начар абалда бизде. Ошондуктан бул жерде бөлүп көрүш керек, бөлүп жара билиш керек да. Эмнеге дегенде бул жерде крипто деп айтылганы менен бул жерде крипто менен өзүнүн эч кандай байланышы жок. Эмнеге дегенде криптографияда бул жерде катышы жок. Блокчейнде бул жөн эле эмитировать этип койгон. Эмиссия деген бул оңой эле да, жумуш. Сиз өзүңүзгө деле азыр 15 мүнөттүн ичинде $15 1 миллиард же болбосо 100 миллиард колуңуздан канча нөл келсе ошончолук өзүңүзгө токен чыгара аласыз. Бүгүнкү күндө бул оңой эле нерсе да. Андан кийин аны кантип сатасың, кантип алдайсың, бул жерде ошол суроо. Дегенде бул жерде блокчейн менен түздөн түз бул жерде катышы жок. Мен ушул теманы изилдеп атып бир нерсеге таң калдым да. Мисалы үчүн биз дүйнөлүк таанымал болгон биржалар бар да, криптовалютаны алып сатып иштеген, ошол эле Binance жана MEX деген биржалар. Анан MEX-ке кирсең дагы, Binance-ка кирсең дагы ошол MCN Coin деп турат, анын баасы өсүп атканы, ылдый болуп атканы көрүнүп турат да. Анан листинг деген бар турбайбы? Бул эми кыргызча сөз менен айтканда текшерүү, тизмеге анан текшерүүдөн өтүп, өзүнүн бир акчасын төлөп кирет турбайбы? Эмне себептен ошол крипто биржалардын ичинде MCN Coin сыяктуу бир алдамчылык менен кирген биржа коиндердин тизмеси ошол чыгып турат да? Кантип киргизет? Биринчиден, бул жерде көптөгөн биржалар бар.
анан сиз башында айтып кеткен Binance, анан MEX деген биржалар, булар эч кандай регуляторлук лицензиясы жок. Бул жөн эле атага чыккан биржалар. Булар өзүнүн имиджи жөнүндө ойлойт, бирок албетте ал жерде көптөгөн таза эле блокчейн долбоорлор чыгып, бирок кайра күйүп кетип, ишке ашпай калгандар бар да. Ошондуктан булар тизмесинде киргизип атканда билбейт, бул чындап алдайын деп атышабы же чындап блокчейн мындай максаты барбы же болбосо бизнес максаты барбы, бул жерде биле албайт MEX-тин өзү. Мисалы үчүн MEX-ке листингке бериш үчүн ал деле көп акча керек жок, $20,000 ортосунда берсеңиз өзүңүздүн ошо мен айткан эле жана компанияларыңызды өзүңүз чыгарган монетаны киргизе аласыз да. Ал жерде өзүнүн катарында суроолор бар. Бул жерде булар карайт ошонун блокчейн же болбосо бир долбоордун тегерегинде канча адам бар, комьюнити деп коет ошо блокчейнде. Ушундай анализи барбы, адамдар катышып турабы, эгерде катышса ошолорду киргизет да. Мисалы үчүн Binance-га оңой менен кире албайсың. Бирок негизи ал жерде бул акча маселеси. Кайсы бир биржага катталыш. Бул оңой эле иш турбайбы? Оңой эле иш, эгерде сиз бирөөдөн акча алып киргизип койсоңуз, анын үстүнө жана эле айтылган MEX же болбосо башка жерде ал жерде маркет мейкер деп коет, бот бар да ошондой. Аны сиз настройка кылып койсоңуз, ал ошо торг кетип аткандай кылып көрсөтүп коет. Аны бир гана ошол адистер эле көрүп, мынтип биле аласың да, мынтип жок, бул жөн эле бот алып сатып атат. Адам эмес, ал ошо настройка кылып коет, өзүңдүн эле акчаңы алып сатып жана кадимкидей алып сатылып аткандай болуп көрүнөт, карасаңызчы жөнөкөй адамга. Бирок адистер мындай эле тез эле аны аныктап кое алат. Элдер мырза, сиз каржы көзөмөлдөө эле кыскача айталы, каржы көзөмөлү адиссиз. Анан уюштуруучулар айтып атат да, 5 жолу биз кайрылганбыз, бирок 5 жолу бизди каттабай койгон дейт. Ушул ар бир жолу кайрылып, анан бир күмөндүү деп сиздер ойлогонуңуздар үчүн каттабай жаттыңыздар да. Сиздер тараптан мындай канчанчы жолу алар силерге кайрылганда, ички иштер министрлигине силер кайрылдыңар, кандай болду, ошону айтып берсеңиз механизм. Рахмат сурооңузга. Ошо өздөрү айтып жаткандай 5 жолу кайрылышкан. Ошо эң биринчиси ушул март айынан башталган, 2024-жылы. Ошол жерден биздин адистер кайрылуу негизинде толук документтери жоктугунан каттоодон баш тартышкан, жооп беришкен. Ал жерде биздин адистер караганда ак кагазы толук жазылган эмес да, толук дана ачык жазылган эмес. Жана ошондой эле дагы көптөгөн иш кагаздары жетишсиз болгон. Ошонун негизинде каттоодон баш тартып биздин адистер кайра жооп бергенде, экинчи ирет кайрылганда дагы ал катачылык кемчиликтерин оңдогон эмес. Ошондон улам бизден алар бизге жазат, биз аларга жазып, ошонун негизинде где-то 3-4 айдын убактысы өтүп кетти да. Ошо күз айына барып такалган да. Биз андан кийин ошодон баштап интернет тармагына чыгып, аябай катуу реклама жүрүп, жарнама жүрүп сатып аткандан кийин биз анализ жүргүзүп, аналитика кылып, мониторинг кылып жүргүзө баштадык. Ошонун үстүндө иштеп баштадык. Ошонун үстүнө MCN Coin'дун үстүнөн иштегенде, ошо MEX биржасына чыктык дегенде биз өзүбүздүн мыйзамдарыбызга жараша, бизде өзүбүздө да жеке кыргыз мамлекетинин ичинде катталуучу биржаларыбыз бар. Ошолорго да биз запросторубузду жазганбыз. Силерден листинг өттү беле же өткөн эмеспиз деген. Биз бардык биржалардан жок, MCN Coin бизден каттоодон, листингден өткөн эмес деген. Ошонун негизинен биздин анализдин жыйынтыгы боюнча бул MCN Coin'дун баалуулугу жок деп чыгарганбыз. Баалуулугу эч кандай эч нерсеге не закрепленный, эч нерсеге мындай орусча айтканда необеспеченный токен болуп чыккан да. Ошонун негизинен анан биз ички иштер министрлигине бизнес идеяга да. Да. Сиз айткандай эле чындап эле эми сиздердин орган ошо сиздердин уюмдо жазылган токтомунан баягы кете албайт, аша албайт, чектелүү да. Мен Жолдобек мырзага суроо бергим келип турат. Сиз буга чейин эле мен интернетте көрүп калдым, YouTube'тан аябай ушул MCN Coin'дун уюштуруучусу менен Исрадин Субанбеков менен кайым айтышып, бул алдамчылык деп ачык эле айтып, сиз аны менен
маек курганда дагы өзүңүз дагы YouTube каналыңызга ушинтип жарыялап жүрүптүрсүз. Мындай эле жооп берсеңер, ооба 13 миллион доллар бар же болбосо ооба 13 миллион доллар жок деп айтсаңар, эсили жок болсо. 13 миллион доллар бизде жок. Жок. Ал нерсе жок. Анда 13 миллион долларлык алтын барбы азыр? Алтын да жок. 13 миллион доллар алтын да жок. Мен сизге айтпадым. Анан алтын жок болсо силер кантип азыр алтынга байлагантасыңар? Сиз кантип түшүндүңүз бул алдамчылык экенин? Эми биринчиден буларга мындай да, жана байке айткандай дагы бизнес проект жок депчи. Эң биринчи буларга бере турган суроо максатым эмне? Мисалы токен чыгардың, ошол токендин максаты эмне? Булардыкы токендин максаты ар күн сайын же ар ай сайын алмашып турат да. Если мындай айтылсак, башында GameFi деген бул, то есть оюн жана если ошол оюн эметсе ошол жактан акча табасың. Потом бул платежный средство болот деди, там карта менен төлөй бересиңер деди. Бир күнү алтынга байланат деди, бир күнү сомго байланган деди, бир күнү жана долларга байланат деди. То есть бир сөз менен айтканда, баягы калыптары бири-бирине окшош биринчиден, экинчиден максаты жок. Андан тышкарыда булардын конкреттүү ошол кыла турган иши жок да. То есть кылынган иш жок. Канча жыл өтсө да кылынган иш жок. Анан эмне себептен мен муну мошенник дедим? Анткени ошол жанагы максаты жок. Кылган иши жок. Только голые обещания да. То есть бир эле максат биз укмуш болобуз, биз минтебиз, тигинтебиз, кыйратып салабыз. А бирок иш жок, иш жүзүндө жок. Негизи сиз ошол алтынга байланганбы же долларга байланганбы деп аябай талкуу жүрүптүр. Бул эмнеге байланыш керек? Бул кантип ошону көрсө болот? Мисалы үчүн жөрөкөй жаран бир коин сатып алайын деди. Аны сиз түшүнүп атасыз. Бирок жөнөкөй жарандан кайерден көрө алат? Кантип текшере алат? Эми бул жерден эми өтө кыйын бул жагы. Бул жагы өтө кыйын. Бирок биздин Кыргыз Республикасында мисалы закон ачылган 2022 жылдан бери иштейт. Мисалы Элдар байке деле айтып атат. Биринчи ушул законго дал келип алыш керек да. Эми мисалычы, если жөнөкөй жаран карай турган болсо, ушул закондун мыйзамдын чегинде иштеп атабы, ушундан уруксат кагаз алганбы, биз мыйзамдуу токен же болбосо мыйзамсыз токен деп закон боюнча, положение боюнча бөлүнөт да. Ошо эгерде мыйзамдуу токен делген болсо, анда ишеним артса болот десек болот да, эң жөнөкөйү. Мисалы алтынга байланган дегенде ошол алтынга байланган мисалы 12 миллион штук деп атат. Баары 1 доллардан азыр туруп атса дейли да ошо кезде. Анда 12 миллион долларга тура турган алтын болуш керек да. Ал жок деп өзү айтып атат го. Же болбосо ошол хорошо долларга обеспечение турат десе, анда счетунда 12 миллион доллар туруш керек да хотя бы. Там какой-то бир эме Кипрда же Америкада, Англияда эмес, а вот Кыргыз Республикасынын ичинде. Анткени биздин Кыргызстанда иштеп атат го. Сиз алардын ошо алдамчы экенин билгенде кандай аракеттерди кылдыңыз? Өзүңүз YouTube каналга жарыялаптырсыз. Кандай элди эскертүүнүн жолдорун, аракеттерин көрдүңүзбү? Каяка кайрылдыңыз? Эң биринчиси ошол мен YouTube каналыма чыгардым башында. Себеби деген мындай кылышты да булар. Булар жайында, август айында өзлөрүнүн Instagramында Бегмат айтты да, биз вот бир айдан кийин Байбит биржасына киребиз деп. Байбит биржасы бул экинчи орунда турат да. Ошо крипто биржалардын рейтинг боюнча. Анан вот биз Байбитке киребиз дешти дагы эле, анан тынчып эле калышты дагы эле. Какой-то моментте адамдарга айтып баштады да, там холдер жасагыла деп. Эми холдер дегенден түшүндүрөбүз, то есть ошол токенди колдонгон адам да. А булар кандай кылды? Булар туруп эле мисалы мага мисалы мен деп коелу, мага бир 200 токен берет дагы, айтат да, сен 200 кошелек ач деп. То есть ал мисалы Trust Wallet деген кошелек бар, же болбосо MetaMask. Бул децентрализованный кошелек деп коет да. То есть ошол криптовалютаны сактай турган кошелек. Анан ошол жерде мисалы сиз кааласаңыз, азыр деле көргөзүп бере алам. Сиз кааласаңыз өзүңүзгө 1000-2000ге жакын кошелек ача аласыз да. То есть открыт, то есть новый счет деп кылып кетерсиз болот да. Ал децентрализованный болгонго байланыштуу, ал сизден паспорт же болбосо кандайдыр бир эме сурабайт да. Идентификация сурабайт. Идентификация сурабайт. Ошо децентрализованный болгонуна байланыштуу ошондой. Анан алар ошентип бир эле адам 200-300 кошелек ачып, ошолорго бирден уштук салышып, анан эртең чыгып алышып эле, вот көрдүңөрбү, бизди 1 миллион киши алган деп атышпайбы? Хотя тиягында көп болсо бир 10 миңге жеткен адамдыр да. Бул эң баш ошондон башталды. Анан булар бул неге муну кылды дегенде, именно ошо булар Байбитке кылганда, негизи мындай бир крипто рынокто мындай бир неофициальный запрос бар да, ошо эгерде сен эчтекең жок, пустой токен болсоң, хотя бы артыңда 1 миллион живой аудитория турса, анда сен любой биржа листинг кыла берет да.
эгер живой аудитория артыңда болсо, мисалы комьюнитиси ошол болсо 1 миллиондон ашык, анда сени листинг кыла берет. А булар ошону булардын оюнда ойлоду да, ошо эменден блокчейнде 1 миллион держатель деп чыгарттырып койсок, жанагы фейковый неме кошелекторго салыпчы, алар мертвый кошелек болуп эсептелет, аны эч ким колдонбойт. Ага бир эле жолу салды бир киши, болду, андан дальше колдонгон жок. Ошондойдон 1 миллион жасап алсак, Байбит, сенин 1 миллионуң бар турбайбы, давай бизге кир деп киргизип алат деген ой болду да буларда. И ошол действиясы мындай, ошол максатта кылынып атканы көрүнүп эле турду да. Анан айтып кетейин эң акыркысы. Ошо мен видео чыгара электен мурунуракта, 1 күн мурун, булар Инстаграмда аябай публикация кылды. Вот, көрдүңөрбү, бизге дүйнө жүзү боюнча 1 миллион 200 миң инвестор бизге ишенет, биз ушундай могучийбиз, кыйынбыз депчи. Аны эми бул кандай калып болот? Сиздин ушул айтып аткан сөзүңүзгө эле улап бир суроо бергим келип турат да. Элдар мырзага негизи эле бул эми талкуу жүрүп атат, баарыбыз талкуулай берсек болот. Кыргызстан 2022 жылы виртуалдык активдер жөнүндө мыйзам кабыл алган экен. Ал убакта дагы азыр деле айтылып келет. Бул чоң жетишкендик деп мындай көптөр айтып келет да, жетишкендик катары көрсөтүп келет. Бирок ал мыйзамда мындай деп жазылып тур да, бир дагы уюм же адамдар ошо криптовалюта менен алектенген аны реклама кылганга кандай учурларда кандай реклама кылса болбойт деген ачык эле жазылып турат. Ал жерде мындай пункт бар экен. Тез аранын ичинде байып кетүү мүмкүн деп айтпаш керек деп кадимкидей эле жазылып турат да. Туура. Андан тышкары мындай агрессивный реклама кылганга болбойт. Анткени эми чындап эле эч ким билбейт да. Мисалы үчүн ал эмес биткоиндун эртең канча наркы канчага өсөрүн эч ким айта албайт. Бирок ага карабастан бул жигиттер сиз айткандай Инстаграмга, башка жактарга дагы платформаларга мындай жекеме-жеке адамдар менен жолукканда дагы силердин бир эле коинуңар 100 миңге чыгат деп убадалап атат. Сурайын дегеним, мыйзам демек жазылган, бирок аны эми бузуп атат мыйзамды. Бардыгы эле түшүнүп атат. Ал антип сен эртең миллионер болуп кетесиң деп эч ким демек мыйзам боюнча айтканга укугу жок экен да. Бирок тигил айтып атат, мыйзамга жоопко тартууга келгенде бул механизмдер иштебей калдыбы же кандай механизм менен ошону мисалы үчүн жоопко тартыш керек? Ал мыйзамда көрсөтүлгөнбү? Ал жагын эми укук коргоо органдарына бериш керек. Тергөөнүн алкагында кандай кылып баа берет, аны ошо тергөөчүлөр анықтайт. Бирок биздин ошо айта кетейин, мыйзам 2022 жылы кабыл алынганда жана ошондой эле 4 жобо каралган. Укуктук ченемдик актылары. Ошо биздин мыйзам аябай ошо бизнес чөйрөсүнө виртуалдык активдер жөнүндө аябай жакшы жазылган. Дүйнөлүк стандарттардын баардык тажрыйбасын алып, шайкеш келтирип, ошол эле жана биздин жекече биржалар листинг кылганда миллион ақш доллар болуш керек суточный обороту, жана ошондой эле дүйнөлүк биржалардын 20 биржалардын арасына кириш керек дегени, чектөө көлөмү 100 миң доллар деген ошонун бар дүйнөлүк стандарттан алынганда, ошолордун баарына дал келсе, анда листингден өтө алат да. Ошо каралган өзүнүн эмелери, баардык эрежелер каралган. Же болбосо бизде мамлекеттик каттоодон өтүш керек. Жаңыча токен болуп чыгып, жана ошондой эле биздин мыйзамда ошо укуктук статусу деп 5-беренеде көрсөтүлүп турат. Ошо виртуалдык активдер камсыздалган жана камсыздалбаган болушу мүмкүн деген. Ошо экиси бар да. Ошо камсыздалган болсо бул бизден камсыздалып каттоодон өтөт. Бул ошо бирдемесин көрсөтөт, имущественный кылыпчы. Жана жарнамаларындагы айтып аткан алда биздин мыйзамда көрсөтүлгөн. Бул андай силер чоң убадаларды бербегиле деген, жакшы жашап кетесиңер, жакшы жашооңур жакшы болуп кетет, байып кетесиңер дегенде андай бизде мыйзамда баары каралган, көрсөтүлгөн. Ошо айтпаш керек дейт да, бирок айтканда эмне кылыш керек деген суроо чара көрүлүш керек. Ким тарабынан чара көрүлүш керек? Мыйзам тарабынан. Жок, бул жерде мен ойлоп атам, сиздер бир аз башка жагына кирип баратасыңар да суроонунчу. Эмне дегенде бул жерде эң башкы эле ошо айтылган максаты, булардын максатын караш керек. Эгерде ошо максаттын айтылган сөзүнө дал келе турган далилдери бар болсо, блокчейнде, адамдарда, бизнес планында, ак кагазында
мыйзамдуу түрдө мен барам, жеке чөнтөгүмө салып албайм, компанияга киргизем деген максатын далилдей алса, андан кийин барат. А биз болсо азыр айтып атпаймынбы, сизде мисалы үчүн техникалык жактан мүмкүнчүлүгүңүз мындай да, бүгүн азыр кечинде каалайсыз, $15 сарптайсыз, өзүңүзгө 100 миллиард деген токен чыгарып аласыз. Анын атын жылдыз деп коесуң, барекет коюп коесуң. Болду, ошол сизде техникалык мүмкүнчүлүгүңүз бар да. А буну сиз кантип сатам? Сатканда бул жерде ошо максат да, буну сен чыгарып алгандан кийин жөн эле мен бунума сен мага акча бер, мен өзүмө алам деген максат болсо, кыймылы ошондой болуп аткандан кийин далилдеш керек да, эмнеге бул алдабайт. Аны ал Кыргызстанда кыла алат, же болбосо башка өлкөдө кыла алат, же болбосо кыргыздар эместер кылып атышат азыр делечи, мисалы үчүн. Жана Финика деген компания, BSTV, мындай криптога катышы жок сымал эле компаниялар толтурат, эмне сатып аткандар көп да. Бирөөсү чөп сатат, бирөөсү бады сатат, мындай, бирөөсү дагы бир билет сатат, жана эс алып келесиң, мынтесиң. Бул жерде эмне сатарында бул неме эмес, бул эң башкысы максат. Максатына эгерде жумушу дал келе алган болсо, эгерде далилдей алса, ушу мен муну бул акчаны бияка инвестиция кылабыз мындай проектке, долбоорго. Бул долбоор анан монтип иштеп баштап, анан сиздерге дивиденд болобу, же болбосо мынтип өсөбү деген ал ниет. Бирок ал ишке ашпай калышы мүмкүн, эгер таптаза айтыш керек да. Таптаза деле проект болсо, максаты деле туура болсо, техникалык жактан даяр болсо дагы кетпей калышы мүмкүн жумушу. Неге дегенде сиз конкуренттик средага киресиз, эмнеден күнүгө дүйнөдө миллиондогон проекттер чыгат криптодачы. Анан алардын миллиондогон 2-3 эле пайызы өсө алат. Мисалы үчүн, ошондуктан бул жерде эң башкысы эле суроо максат. Максатты кантип далилдей аласың деген суроону бүгүн талкуулашыбыз керек да. Өзүң үчүн инвестиция кылып атасың, акчаны берейин деп атасың. Сиздерде кайсы бир долбоор болсо да бирөө келип туруп сен мага акча бер, эртең 1000 болот же 100 болот же мынтип өсөт десе, болду, шек келтириш керек. Кереги жок башка нерсесин далилдеп, аныктап, акырын өзүңдүн бул жанагы тажрыйба да, эми элдин тажрыйбасы, адамдардын тажрыйбасы. Бул жерде адам өзүнө чечим чыгарыш керек. Бул сабаттуулуктун бир 10% бар болсо дагы, мына өкмөткө сиз келип туруп, өкмөттүн баалуу кагазын алсаңыз, 15%, 12% пайыз сизге дивиденд берет. Анда каяктагы 200-500 миң, $100 $100 000 болот дегенге бул эми акылга сыйбайт да. Бул эми жөн эле да, бул жана бумага терпит и рот говорит болуп атат да. Абдан туура маселени козгоп атасыз, чындап эле. Бул жерде силер азыр мындай кылбайлы анда. Талкуулап атасыздар, кантип биз аны билип алабыз, кантип жаза тартыш керек деп. Жок, бул жерде эң башкы суроо ар бир адам өзүнүн чөнтөгүнөн акчаны берип аткандыктан эч кимге бирөөгө шылуун кылбай, мисалы үчүн өкмөт эмнеге кыймылдаган жок, анан бул мага эмнеге айткан жок, анан бул блогерлер эмнеге мынткен жок дебеш керек. Өзүнүн акчаңды берип атканда сурадыңбы келип туруп блогерден? Ооба. Бирок сиз өзүңүз башында айтып кетпедиңизби? Бизде каржы сабаттуулугу өтө төмөн. Анан ошол эле мыйзамда мен окуп чыктым бул мыйзамдычы. Дал ошол виртуалдык активтерди сатып алган жөнөкөй жарандардын кызыкчылыктарын коргоо жагы менимче мындай ошол жөндө жок экен. Тескерисинче, мисалы үчүн жедирип койду. Кеч айтып атат, 209-берене менен иш козгодук дейт. Ал 209-берене бул жөнөкөй эле кадимки алдамчылык. Эми ал крипто алдамчылык эмес, санариптик алдамчылык эмес, жөнөкөй эле кадимкидей эле биздин жаза кодекстеги 209 алдамчылык беренеси да. Жалпы ошонун бир санариптик мейкиндикте көзөмөлдөп, ошону регуляция кылып турган айта албайсыңар. Эмнеге мүмкүн эмес, ошону түшүндүрүп берсеңиз? Биринчи эле эмнеге бул жана айтып атпайм, сизге үйгө барып туруп, үйдөн эле 200 миллиард канча колуңдан канча нөл баскың келсе ошончолук чыгарып аласың. Мына сиздин чөндөгүңүз. Демек ар бир колдонуучу өзү жоопту биринчи кезекте. Биринчи ошону сунуш керек. Биринчи ошону өзүнө Советский Союзда жашаган жокпуз, болду. Бул акчаң кеттиби, болду. Мисалы үчүн кофта сатып алдыңбы, телефон сатып алдың, бирөөдөн келип сураган жоксуң да, телефон сатып алсам болобу деп туурабы? Ошондой эле сарп, инвестицияда сарп сеники, өзү жеке өзүңдүкү. Ошо жоопкерчиликти өзүнө алган адам болуш керек.
биринчи эле ошол талап адамдын өзүнө. Анан кийин ал жерде анан мындай немелер бар, жана келип кантип таап алсам болот деген, кантип байкап койсом болот, окшошпой атканы же болбосо бул жери туура эмес жалган сөз болуп атканы. Мына мынтип элдерди чогулуп келдиби, мисалы үчүн, бир жерге киргизди, мындай помещениеге киргизди, аны айтып берип атат презентация кылып, ошол жерде карасаң айланып чөйрөндө эч ким блокчейнди билбейт, жашы улуу, акчасы аз, неме эмес, бизнес ангел эмес, бизнес институт эмес, брокер эмес, же болбосо чет мамлекеттеги инвестор эмес. Болду, ошол сразу ал жерде признак деп коет го орусча. Белгилери. Толтура белгилеричи. Бул сырткы эле белгилери, мындай эле адам катары эле түшүнө турган белги. А эгерде биз азыркы ички документ, анан кийин блокчейн, максат, бизнес план десек, ал жери такыр туура келбейт. Бирок аны аныкташ үчүн жана жөнөкөй адам ага андан да татал да. Биз бул MCN Coin'дин окуясынан кийин бир жакшы жери болду. Мындай эл дагы крипто бизнес, криптовалюта деген нерсени көбүрөөк окуп изилдеп калды. Келгиле анда биз дагы бир маалымат бербейли? Сизге суроо берейин. Крипто валюта деген бул инвестициябы же бул виртуалдык акчабы? Буну кантип кабыл алыш керек? Бул эмне? Мындай аныктама берсеңиз. Бул аныктама бергенде эгерде инвестиция деп негизи акыркы максаты бул жерде инвестиция эмес. Мисалы үчүн биткоин болобу, жана атагы эң чыккан эфир болобу, же болбосо тезер болобу, эң акыркы максаты бул жана акча түрүндө колдоно ала турган транзакцияны сиз мисалы үчүн бирөөгө жиберейин деп атсаңыз, акчаны өзүнүз өз ара эле жиберип коесуз. Бирок ал бүгүнкү күндө адамдар жаңы кирген сайын кайра сатып алуу, спрос сурап алуу көп болгондуктан бул өсүп жатат бүгүнкү күндөчү. Бирок акыркы максаты бул инвестиция эмес. Бул жөн эле виртуалдык акча демек. Виртуалдык акча да булчу. Жана биздин өкмөттө дагы мыйзамда да жазылгандай бул акча деп эсептелбейт биздин мыйзамда. Бирок бул дүйнөдө элдин баары, жөнөкөй адамдардын баары акча түрүндө же инвестиция катарында бүгүнкү күндө толук кандуу колдонуп жатат. Ошондуктан бул жерде крипто деген жаңы акчанын түрү дүйнөдө бул жана жалпы дүйнөлүк акча болуп атат. Бул жерде чек ара менен эч кандай сизде немеңиз жок, чек аралык суроолор жок, убакыттын чек суроосу жок. Ал жерде башка жерде банкир киргиш керек, анан сен бир жакка басып барышың керек деген суроолор жок да. Түздөн түз кимге кааласаңыз жиберип коесуз кошелегине. Ал болсо ал кошелегинен өзүнүн кайра акча түрүндө чыгарабы же бир нерсени сатып алабы, үй сатып алабы, алма сатып алабы, колунан келет да. Ошо бул дүйнөдөгү эң азыркы чоң долбоорлордун бири ошо крипто акча болуп баштады. Эмнеден да мына көрүп турабыз, Америкада мыйзамдуу түрүндө официалдуу мыйзамга киргизилип фондко, өкмөттүн фондуна сатып алып атат да. Эмнеден бул Америка деген мамлекет, эң дүйнөдө чоң мамлекет. Буну биз актив катары топтойбуз деп атышат да, мисалы үчүнчү. А бирок жөнөкөй жаранга келгенде бизге бул жерде мен айтат элем, эгерде сабаттуулугуңуз жетишпей атса, сиз билбейсиз, мисалы үчүн блокчейнди же крипто дегенди билбейсиз, кирбеш керек буга. Түшүнбөгөн суроого кирбешиң керек. Түшүнбөйсүңбү? Кирбешиң керек. Биринчи ушу кеңеш. Туура, бирок сиз деле маек берип айтып атасыз, бардыгы буну талкуулап жатат. Америка мамлекеттик деңгээлде буну мындай акчанын бир түрү катары киргизип атат. Мен билишимче эки өлкөдө азыр Сальвадор менен Борбордук Африка Республикасында алар расмий буну мындай акча катары эле сатып алууларда колдонсо болот деп киргизип атат. Анан эл деле колдонгусу келет да. Ал мындай замандан артта калгысы келбей киргиси келет да. Түшүндүрүп берем бул жерде. Кантип кириш керек ошо мындай жөнөкөй жарандар? Бул жерге кирсе болот, бирок сиз өзүңүздүн жана толук кандуу убакытты кетирип, түшүнүп, анан өзүңүздүн акчаңыздын баарын салбастан $5 да сатып алсаң болот биткоиндечи. 50 сомго да сатып алсаң болот. Ошо 50 сомго сатып алдыңбы, көрүп атасың, аны колдонуп көр. Колдонуп көргөндө тажрыйбаң бар болот. Binance'га катталасың, паспортуңду саласың, сени идентификация кылат, бирөөгө жиберерде мынтесиң, биржада сатып алууну көрөсүң. Анан көптөгөн материал. Ошо Binance мисалы үчүн эми реклама болуп кетпесин, бирок Binance'дын өзүндө киргенде ошол жерде да сабаттуулуктун көп материалы бар. Кантип үйрөнсө болот. Ошону түшүнгөндөн кийин, анан кийин
өзүңдүн жеке риск. Бирок бизде бүгүнкү күндө сураганда болот, бизде социалдык жана кооптуу эмес адамдардын арасында сатып атпайбы. Эгерде сиз менго жоопкерчилигим бар. Мисалы үчүн салдым, кетирип алдым, жок болуп кетти. Эми болду, менин күнөөм да, мисалы үчүнчү. А биз бул жерде айтып атпайбызбы? Жана сабаттуулук төмөнчүлүгүн колдонуп, алдап, бул жерде азыр биз блокчейн менен азыр алдаганды барабар кылып атабыз да. Бул жерде андай эмес, бул жерде эң башкы максатында мындай жалган эле сөз да, бүгүн 1 сом болот, эртең $1 миллион болот деген бул эми билбейм эми бул жерде. Бул жерде Кайсы кандай далил керек бул жерде? Далил керек жок эч кандай. Бул жерде жаман көрүнүш дагы бир орун алып атат. Мындай карапайым, сиз чынында эле туура айтып атасыз. Муну түшүнбөгөн адамдар бул криптовалютаң деген бул алдамчылык турбайбы деп дагы туура эмес түшүнүк пайда болуп калышы мүмкүн да. Түшүнүк пайда болот. Жолдобек мырза, сиз өзүңүз мисалы үчүн жөнөкөй колдонуучу катары каяктан үйрөндүңүз да? Каяктан көрүп, окуп буну түшүндүңүз? Эми мунун баары эле интернетте бар, баардык маалыматтын баардыгы интернетте бар, ачык. Ошол биткоин эмне экенинен баштап блокчейн эмне экенине чейин, жада калса даже ошол байке айткандай токенди кантип чыгарыш керек экенинен бери бар да. Инструкциясынан бери, шаблонунан бери баардыгы бар да. То есть бир сөз менен айтканда бул жерде кызыгуу болуш керек. Анан ошону изилдесе эле баардык маалыматтар прям ачык турат да. Ал бирөөнүн барып там 10 миң, то есть $1000-$2000 да курс сатып алышат экен биздикилер. Антип курс сатып алыштын да керек кажети жок да. Ал дагы дагы инфо-цыганство да, ал дагычы. Мен сени үйрөтөм дегендер дагы инфо-цыган. Эгерде өзүң трейдер болсоң, бирөөгө үйрөт, эмне керек сага? Ооба. Сен убактың жетпейт да. Бирок мисалы үчүн жалпы финансылык сабаттуулукту анда кантип жогорулатабыз? Муну эми мектептен үйрөтпөйт. Мындай да. Кимдин милдети ушул? Ар бир ата эненин өзүнүн милдети, балдарын үйрөтүш керекпи? Же анткени эми кайра келип эле Финнадзорго түшкөн буларга мүшкүл түшүп атпайбы? Башында алданып калгандар буларга келет, эми түшүнүп ойлойт, ушулар көзөмөлдөйт экен деп, булар барса МВДга жөнөтөт. Алар мына биз Жолдобек менен буга чейин сүйлөшүп отурабыз. МВДга, ички иштер органдарга кайрылса, милицияга кайрылса, мындайча айтканда, алар өздөрү түшүнбөйт да, бирок алардын да күнөөсү эмес да. Алардын да күнөөсү эмес. Балким ушундай алдамчылык менен бир арыз менен кайрылсачы, анан ким ошол сабаттуулукту ким көтөрүш керек? Элдин сабаттуулугун ким көтөрүш керек? Эми өзүнүн колунан келгенин баары кылыш керек. Биринчиден ата эне кылыш керек. Мектепте болсо деле болот ал программа. Бирок бул заманга мектептин системасы же болбосо образованиянын системасы ар дайым кечигет да. Жашоого, реалдуу жашоого образованиянын системасы дайыма кечигип турат. Ошондуктан бул жерде биз буну чече албайбыз, бул суроо чечилбей турган. Анан бул жерде эң эле башка адам өзүнөн көрүш керек. Азыр да сиз айтып аткан, мен ойлойм бул ушул негизги тамыры, туура эмес ойдун тамыры да. Ким жоопкерчиликтүү? Анда эшикке чыгып атканда жерде баткак болсо, ошону баспаган кимдин немеси? Милдети деп, алоо милиция деп чакырбайсыңар туурабы? Мынтип аттап кетесиңер туурабы? Ошондой эле сиздин алдыңызга күнүгө ушундай алдамчылар жолугат жашооңдо. Сөзсүз түрдө. Ал блокчейнде айтабы, же болбосо Америкада бир бөлөкетин айтабы, ошо жана мостто уча турган поезддер, круиздер жүрө турган, ушуну толтурабы азыр? Азыр интернетке кирсең, жалпы эле ачык информация, ошонун баарын окуп билиш керек. Анын үстүнө азыр жанагы эле Gemini деген Google'дун помощниктери, мындай кыргызча сурасаң, кыргызча жооп берип калбады. Иштетип жасалма интеллект. Жасалма интеллект менен сүйлөшүп көр. Не айырмасы бар мына монун, тигинин деп. Мен ушуга кошумчалап кетейин. Мисалы сиздер айтып атпайсыздарбы, буну ким үйрөтүш керек депчи. Эгер мамлекет мейли, мамлекет жоопкерчилик алсын, Финнадзор жоопкерчилик алсын, видеороликтерди чыгарсын, элдерге үйрөтөлү десин. Бирок бир проблема бар да, эл көрбөйт аны. Элде мисалы ар бир адамда эми көргөндөр көрөт. Бирок мисалы 100 адам болсо, 100 адамдын 30 эле көрөт да. 70-и көрбөйт. Койчу, мен эмне кылам деп коет. А бирок жанагындай адамдар келип предлагать этсе, сразу баягы чөнтөгүндө акча алып сала калат да. То есть бул жерде бирок чын эле ар бир жарандын өзүнүн милдети да бул. Муну үйрөнүш керек, жанагындай аферисттер келсе, аларга ишенбей коюш керек. Азыр биз мисалы Финнадзорго артык койсок, Финнадзор жасаса деле эл көрбөй коюшу мүмкүн да.
Если даже биз ошол видеоролик чыгаралы, акчаны каяктан болсо да таап келип ошонун баарын тарталы, бирок эметпей койчу. Тартып чыгарсак жакшы болот. Бирок ошол ага чейинкиси ар бир адам жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алып, ошол өзүнүн баласына, ошо ата энесине баарына түшүндүрүш керек да, что финансылык сабаттуулук керек. Мисалы, инвестицияда эгерде мындай деген бир правило бар. Эгерде сага бирөө мисалы гарантированный, мисалы киреше, то есть кепилдиктүү киреше неметсе сизге, мисалы обещать этсе, ал значит 100% мошенник деген сөз да. То есть сизге келип мен айтып атам, сиз обязательно 100 сомуңуз 200 сом болот десем, все, сиз дальше сөз улантып, там доказывать этип кереги жок да, чын элечи. Все болду, ошол эле жетиштүү, ошол эле айткан сөз жетиштүү. А там жанагы уже ал сказка болуп кетти да, жомок болуп кетти. Андан тышкары жанагы сиздин айтканыңызды айта кетейин да. Мисалы сиз айтып атпайсызбы, азыр мисалы криптовалютаны элдин баары жаман көрүп калды деп. Криптовалюта чыга электе элдер инвестиция дегенде фондовый рынок бар эле да. Фондовый рынок же болбосо форекс. Аякта деле мошенниктер бар болчу. Аяк азыр деле алар деле бар. И вот силер вот мынча миң бере калсаңар, ошону там американский же лондонский биржага сала калабыз деп. Некоторый аудиториянын, мисалы элдин мисалы 70% фондовый рынок деп укса, ай бул мошенниктер, аферисттер деп элестетет да. Бир 30% ошол фондовый рынок жөнүндө изучать этип ошол жакта окугандар, оказывается мошенниктер булар, фондовый рынок бул деген сыяктуу бөлө алат да. И бул жерде деле ошол нерсе кайталанып атат. Элдер тааныбаган элдин баары эле биткоиндин баары аферист, биткоин деп ким сүйлөсө анын баары аферист болот. Баягы ал жакта изучать этип тааны келген адам үчүн аферист биягында, ал эми биткоин криптовалюта биягында. Болгону гана биткоин криптовалюта бул баягы аферисттердин инструменти болуп калды да. Анткени биз новостилерде чыгып атат. Кандайдыр бир адам трейдер $10 сатып алган акчасы 1 миллион болуп кеттир. Кайсы бир трейдер там бир нерсе кылбайып, бир түндө $200 миллион табиптир депчи. Элдер ошону колдонуп өтөт. Андан тышкаркысы баарыбыз билгени, мисалы биткоин 2009 жылы там 1 центтен баштаган, бүгүн $100 миң чыгып кетти. И любой биз деле чыгарып койсок ал деле чыгып кетет деген нерсени колдонушат да. Негизи ушу ойлоп көрсөң, адамдардын тез байып кетүү каалоосу, эң чоң тоскоолдук, эң чоң ичиңде отурган мошенник деп айтып атабыз. Өзүнүн адамдын ичинде отурган мошенник ошол экен да. Мен жакында эле азыр угуза көрбөйлү. Мен жакында арыз жазып аткандарга. Мен жакында эле тиги бир комментарий окуп калдым, ушул теманы изилдеп атыпчы. Бел оорубай, кол жоорубай, тыйын таба албайсың деп жазып коюптур да бирөө. Анан бул деген жакшы макал экен. Экономикада деле мындай түшүнүк бар да. Орусча айтканда факторы производства же өндүрүштүн факторлору. 4 эле нерседен турат, ал сен эмгек кылышың керек. Бул мындай блага деп коет го, бир нерсени өндүрүш үчүн сен эмгек кылышың керек, сенде капитал болуш керек. Капитал дегенге ошол эле завод, фабрикалар же өзүңдүн үйүңбү, машинеңби сен эмгегиңди жеңилдеткен. Анан анын ичине ишмердүүлүк, жөндөмдүүлүк дагы кирет. Анан жер. Жер деген бул мындай жалпы аталыш, ал жакта мындай полезный ископаемый деп коюп, мындай жерди жерден бир нерсе өндүрсөң болот деген сөз да. Демек мындай сен ошол нерселерди колдонмойун, сен бир пайда таба албайсың деген бул экономиканын мыйзамы да. Анан чындап эле мындай жок жерден эле алма быш, озмо түш деген нерсени негизи эле ушул нерсеге жакын окшойт деп ойлоп калдым да. Бул Алмаз мырза айткан баягы социалдык жактан бир аз мындай коопсуз эмес адамдар, аярылуу адамдарды ошо бутага алышат экен деп. Чынан бир маселе бар дагы. Сиз айтып кеттиңиз буга чейин да талкуулап атканда. Азыр деле мындай алдамчылар, шылуундар көп депчи. Ошолор жөнүндө сөз кылсаңыз, мына аларды кантип тыйса болот? Мындай адамдарга албетте айтыш керек ишенбегиле деп, бирок адамдар болбой эле ишенип атат да. Билип турса деле балким алданып атканын мындай бир аң сезим менен туюп турса деле баары бир ошол кадам көрүп атат да. Кандай бир аталыштарын билесиздерби? Балким азыр эми бирөөнү атап коюп алар мындай да, бул жерде жеке жоопкерчилигиң бар. Бирөөнүн атын айтып койсоң, эч кимди деле сактаган жоксуң эффект жагынанчы. Неден сакталган адам келип сага эчтеке дебейт да. Мени сактадың дебейт да. Ал компания сага сотко берет. Мен репутациямды буздуң деп.
арткысын даярдай албайсың же болбосо далилдей албайсың. Мисалы үчүнчү бир гана признаки дегенди айта аласыз да. Признакам пирамиды соответствует. Мисалы үчүн Орусиядагы жана Улуттук банкы булар тизмеси бар. Признакам пирамиды соответствует вот этот проект деп чыгарып коет расмий эле өзүнүн сайтына. Бизде деле мисалы үчүн кайсы бир органдар кылса болот анычы. Бир гана Улуттук банк эмес, бир гана Госфинадзор эмес. Мисалы үчүн акча бардын деле бир жеринде илинип турса, пирамида окшошкон компаниялар экенин тизмеси деген. Мисалы үчүнчү эксперттердин ою боюнча деп койсоңор деле ошол деле мисалы үчүн гражданский жактан кылынган жоопкерчиликте. Мисалы үчүнчү Улуттук банктын же Фингөзөмөлдүн сайтында бар, менимче сиздердин сайтыңыздарда тизме бар. Тизмелерде бардык биздин ишмердүүлүктүн реестрлар жайгаштырылган да. Ошо лицензиядан катталгандар, лицензиялар, уруксат кагаздары барлардын бардык тизмеси бар. Катталган эместердин тизмеси ал жерде жок. Ошон үчүн мен алдында айтып кеткем, ошо биздин сайттан кирип кайсыл ишмердүүлүк кандай ишмер менен алектенет, ошо биздин сайттан көрүп алсаңар болот депчи. Карап ошол жерден көрсөңүздөр болот деп. Эң жок дегенде биринчи кезекте силердин сайтыңарга кирип ошол тизмени деле текшерип койсо болот экен, бир сыйра карап койсо. Ссылкасын астына койсоңор. Эмнени? YouTube'дун астына. Ооба, коюп койсок болот. Негизинде мындай да, бул айтылгандай, мисалы үчүн азыркы бүгүнкү күндө талкуулап атканыбыз бул инфоповод, бирок адамдарды жалпы түрүндө эч кантип камсыздай албайбыз да. Бул сөз биздин айтылган сөз 3-4 эле пайыз адамга эле пайдалуу болушу мүмкүн, кунт куят да. Калгандары 96 мен жана 30% 30% деп атпайм, мен ага ишенбейм, 30% өтө көп да. 30%дан да аз. 1-2 эле процент. Амбиция менен кылып атпайм деп. 1-2 эле пайызга сиз кичине кулагына бир нерсе информацияны жеткире алабыз. Калгандар башка иши менен алек, жашоосу менен алек, калганда жанагындай эле жерге келип, кайра эле туура келип калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде буга түздөн түз карама каршылык кыла албайсың. Бир гана системалуу түрдө финансылык сабаттуулукту эле гана үйрөтө аласың да. Аны болсо сиз биринчи үйрөткөндө эмес кеп, ошону өзүнө биринчи каалаш керек да. Мисалы үчүн сизде адамда негизи биринчиден медициналык сабаттуулук болуш керек. Аз-маз болсо да билесиз да, мисалы үчүн кандын группасын билесиң, больница түзүштү билесиң, бутуң кесилип кетсе шина койгон билесиң, сабаттуулукпу? Ошондой эле финансылык болуш керек. Мисалы үчүн менден бирөө инвестиция сурады, болду, кетишиң керек, 5 күн ойлонуш керек, 10 күн текшериш керек. Анан кийин эле сага 100 сомдон 1000 сом болот, 1000 сомдон 2 миллион сом болот десе, сон турбай, дагы бирөө келип, бирөө сени келип чакырып келди, болду, бул дагы жанагы бир признак. Мисалы үчүн таанышың келди, бассаң тет жака деди, болду, токтот, бул дагы сетевой болот. Кереги жок, силер немесин түшүнөйүн деп атсаңар да, кантип системалуу түрдө жок кылып салабыз депчи. Жок кыла албайсыңар да, жок кыла албайсыңар. Неден бул эми адамдын жаратылышы да. Жана акча бар деген фонд пайда болуп атабы? Мошенниктер кылып атабы азыр? Ооба. Кантип жок кыла аласыңар? Аны барып тауып оюнун токтотуп кала албайсыңар, туурабы? Жана Нацбанктан, банктардан, мисалы үчүн туурабы? ГКМБдан жазып атабыз силерге деп. Ошол да мошенниктер болуп атпайбы? Булар колдоно берет, ар кайсы гана амалды колдоно берет. Бул жерде бул крипто болобу, акция болобу, жанагындай договор болобу, же болбосо банковский карточкаңды алып кеткенге бир алдамчы болобу, бул амалын табышат, издей беришет. Буларды токтото албайсыз, бир гана мен айткандай эле сабаттуулук. Ошо финансылык сабаттуулук жөнүндө айтып кетейин. Мындан 5-10 жыл мурда биздин элибиздин көбү WhatsApp не экенин билчү эмес да. Элементардуулук, обычный, жана жөнөкөй кнопочный телефон менен сүйлөшүп, маектешип, анда видео менен сүйлөшөм деген оюна деле келчү эмес да. Бара-бара техниканын өнүккөнүнө жараша ошол күнгө келдик азыр. Аны бардыгы кичинекей балабыздан баштап чоң улгайган возрасттарыбызга чейин колдонот да. Ошондой эле азыр интернет баарына ачык. Кандай маалымат керек болсо, кимге кандай ошол жанагындай инвестиция салам же жана башка маалымат керек болсо, интернет тармактары ачык, булактар бар. Ошол жактан карап, окуп, үйрөнүп, өзүн мындай саморазвитие кылса болот да.
Ошондой эле жана криптовалюта эмне үчүн чыгарылганда эле ошо Алмаз мырза туура айтып кетти. Буну бир продукт катары чыгарган эмес, мындай өсүп кетсин, алтындай болуп кетсин деген эмес. Бул жандай жеңилдетүүнүн жолу гана чыгарылган да. Биз ошо акчаны которууну жеке свобода мындай эч кимге биз Эркин бололу, мындай и батыраак кетирели деген ошол максатта гана чыгарылган. Ошондой эле алып ошол баалуулук өсүп кетти да. Спрос рождает предложение болуп кетти. Бүгүнкү күндө биздин ошо Кыргыз Республикасынын мыйзамына жараша бул төлөм катары кабыл алынбайт да. Төлөм катары жана баалуу кагаз деп эсептелинбейт виртуалдык активдер бардыгы. Бирок биздин мыйзамда бул виртуалдык активдерди ошо биздин өзүбүздүн улуттук валютабызга алмаштырып алса болот, жана башка криптовалюталарга алмаштырып банктардан мисалы үчүн жүгүртсө болот да. Мен ошол негизи эле криптовалютанын Кыргызстандагы келечеги жөнүндө дагы кеп козгогум келип турат. Бул сиздин айта кеттиңиз, АКШда муну мындай мамлекеттик деңгээлде биткоинди сатып алып атат деп. Кыргызстанга деле бул чоң белги болуш керек. Эгерде ушу АКШдай чоң мамлекеттер ишеним көрсөтүп атса, бизде деле бир өзгөрүүлөр болобу жакында? Кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Жок, бизнес тармагында юридикалык компаниялардын ортосунда болуп турган айланмасы чоң эле. Негизи, бирок бул бизнес тармагында көбүнчөсү. Жана инвестиция тармагында эмес, биткоинди сатып алып мен бул 200 000 долларын күтөм дегендер эмес. Бүгүнкү күндө эң башка эле бул жана бизнес тармагында. Эмне дүйнөдөгү азыркы абал, геополитиканын абалы бизнеске ошол блокчейн жанагындай эркиндик берип турат да. Мисалы үчүн мен Кытайга төлөп коеюн, Австралияга төлөп коеюн, мондай жүгүм бар эле, мисалы үчүн базардан төлөп коеюн. Ошон үчүн эле сатып алып атышат булар. Бизнес үчүн эле, неме үчүн эмес. Технология үчүн эмес, ал эртең 200 000 доллар болуп кетет турбайбы? Эмес. Кыргызстанда сиз айткандай орусча платежный средства деп, кыргызча ошо алып сатууда колдонула турган каражат катары колдонбойт криптовалютаны. Бирок бул өзгөрүшү мүмкүнбү? Кандай мындай прогноздор бар? Кыргызстандагы буну бир бул тарапта ошо жана платежным средством не является дейт, бирок имущественный право болуп эсептелинет да. Бир буюм катары буну кабыл алынат. Эгерде урдап кетсе, бирдеме болсо, бул буюм катары урдалган деп эсептелинет. Ошондойбу, Ошондой да. Бирок төлөм катары жана баалуу кагаз катары гана кабыл алынбайт. Буюм катары эсептелинет. Мисалы үчүн мен бир мүлк сатып алсам, криптовалюта менен төлөнгө укугум жок, бирок эгерде менден аны урдап кетсе, мен кайрыла алам, расмий түрдө укук коргоо органдарына кайрылсаңыз, ал боюнча иш жүргүзүп карап берет да. Анан бизде ушу мамлекеттик органдарда криптовалютаны түшүнгөн адистер жетиштүүбү? Азыркы күндө 2-3 жыл мурдага караганда азыр жакшы. Ошол эле мисалы үчүн шаардык ички иштер милиция бөлүмүндө барбы ошондой бөлүмдөр? Бар. Ал эмне деп аталат? Киберотдел бар. Киберотдел бар. Ачылган атайын бөлүмчө бар. Ички иштер министрлигинде бар. Жакшы. Бул абдан жакшы кабар экен, анткени эми сиздер айткандай кайсы жерде болбосун алдамчылар бар. Дайым бул нерсе болуп турат, кылмыш сыяктуу нерселер. Бул замандын талабына ошо азыркы бүгүнкү шылуундар ошо виртуалдык эмеге өтүп кетишти да, шылуунгачы. Ар кандай картадан акча чыгарып кетүү, коркутуп, мен чалууларды кылып, ушундай түрлүү азыр түрлөр чыгып атат да. Көп да. Ошо бул жакшы мисал үчүн мына интернет менен кылып атат. Интернеттин баары жаман дей албайсың да. Интернетте дагы жакшы нерсе бар, бирок интернет технология катары ушундай алдамчыларга ушундай эл аралык мошенник болуш үчүн жол берип атпайбы? Ошондуктан бул жерде технологияны же болбосо блокчейнди же болбосо ошо виртуалдык активдерди жамандабастан биринчиден биз ошол өз ара биз эмне кыла алабыз? Ар бир адам өзүнө чечим чыгыш керек, жоопкерчилиги бар. Мындай касиеттерин көрө алышым керек, билишим керек, мындай суроону беришим керек депчи. Ангерде жооп толук кандуу болбосо болду, эч кандай бир сом ага инвестиция кылуу керек жок. Аны белгилеп айтып кеткенде бүгүнкү программабыздын жыйынтыгынан айтып коелу бир-эки кеңеш ошо адамдарга, жалпы адамдарга. Мына сиздерде бирөө келип эришип келгенде,
биринчи шек келтиресиңер. Бирөө келип ушул жерде адамдардын мынтип сапатын карайсыздар да кандай комго келдиңиз. Эгерде ошол жерде финансылык сабаттуулук орто же төмөн болсо, бул экинчи кеңеш. Ушул эки кеңеш, экинчи белги. Ушул экинчи белги уйкалыш келгенде эле кетиш керек. Макул, бирөөсү келишпей калды, келип айтып берип атат. Бияктагы мынтип пирамиданы тартып бирөөнү ээрчитип келсең, экинчиси болду, кет. Төртүнчү кеңеш, эгерде айтып атса, мен бүгүнкү 1 сомуң эртең 100 000 сом болот десе, болду, кет. Эчтекеге таянбай эле. Болду, калганын карабай эле кой. Мисалы үчүнчү. Анан кийин макул, 5-чи кеңеш, сен түшүнбөдүңбү эмне деген бул? Блокчейн деди, мынтип, болду, кет. Токен эмне экенин, блокчейн эмне экенин түшүнбөгөн жоксуңбу, кет анда. Кет, кирбе. Инвестицияга кирбеш керек. 6-чы кеңеш, макул, сен өзүңдүн ушундай жеке оюң боюнча өсөт экен, ишендиң, эч ким менен бөлүшкүң келген жок, туугандарың менен да кеңешкиң келген жок, мисалы үчүн, эч качан өзүңдүн 1/10 бөлүгүн, акчаңдын 1/10 бөлүгүн, бош акчаңдын 1/10 бөлүгүнөн көп акча эч жакка сарптабаш керек. Анан эми андай эле чыдабай эле ушул криптовалютаны изучать этем, ошол жака акча салам десеңер, анда хотя бы мындай топто турган криптовалюталарды тандап, аларга да салардан мурда дагы аларды изучать этип, мисалы, эмне иш аткарат, эмне үчүн чыгарылган, ошолорду мындай изучение кылып, интернеттен окуп, андай эле интернеттен окуңар истегиңер келбей атса, мына ChatGPT бар, мисалы, жасалма интеллект. Ошондо кыргызча суроо берсе, мисалы, жөнөкөй эле суроо. Мен ушундай салгым келип атат, эмне кылсам болот десе деле айтып берет. Сен мыйындай кыл же болбосо шагтарын айтып берет да, же болбосо жаңы элекиндей деле айтып берет. Эгерде аябай эле ошондой жанагындай бирөө чакырып келип, ошондой комьюнити же жанагындай пирамидаларга попадать этип калса деле, ошол эле ChatGPT-ден сураса болот. Мисалы, ушундай мага чакырды эле, бул кандай, ушул жака салсам болобу деген суроолорун деле ал жака деле берсе, ал жак ошол общий жалпы маалыматтан алып берет да. То есть мындайча айтканда, алардын колунда деле, бир сөз менен айтканда, жардамчысы деле бар да. Бул жагы ошол. А экинчиси, эң главный, бул жерде ошол эч ким эч убакта гарантия бере албайт. Андагы ушул инвестицияда бир жакшы сөз бар. Прошлый успех не гарантирует будущий успех деп. Мисалы, биткоин бүгүнкү чейин 100 000ге келди. Эч ким гарантия бербейт, ал дальше 200-кө чыгат, 300-кө чыгат. Может быть, предполагать этип, возможно, вдруг ушундай баардыгы жакшы боло турган болсо 200-кө чыгат деп айтылышы мүмкүн, бирок эч ким аны, мисалы, эч ким билбейт да, кепилдик бербейт. Анан ошон үчүн бул кепилдикти укканда эле уже все болду деш керек да. Анан жанагындай ошол да Алмазбек айткандай эле ошол акчанын баарын салып салбаш керек, үйдү салып салбаш керек, же таксиде жүргөн фитиңди сатып ийип салып салбаш керек. Бул күлкүлүү, мындай ачык эле, оңой эле нерсе, бирок жанагы психологиялык методдор менен үгүтүп атат да. Бул жерде бул бир гана логиканын суроосу эмес да. Бул жерде ушинтип алдайт, алар дагы күчтөнүп турат күнүгө. Мен жана Финика деген компания болуп, мага туугандарымдын эле туугандарды чакырып, ошолорду түшүндүрүп берсем, ай бул жалган десем да, ишендире албай койдум да тууганыма. Бирок сен мага айтасың да деп кетти да 3 сааттан кийин. Ушунчалык иштеп коет психологиялык жактанчы, алдаш үчүн. Мага айткан, сен ушинтип айтасың деп уже даярдап коет экен. Бияктагылар уже даярдап коет сага жана аргументтергечи, бир сыйра табып коет, сен укпа аларды, мынтип айтат депчи. Сени көрө албай атат деп койгондо. Шылуундардын максаты максималдуу түрдө акча да. Баягы эле ошо акча топтоодо, малыңды сатасыңбы, үйүңдү сатасыңбы, жана башка мүлкүңдү сатасыңбы, аларга кызыктырбайт. Канча көп акча алып келсең, сен ошончо акча көп табасың деп эме кылат да, азгыртат да. Ошондой эле элдер ошого берилип, ошон үчүн кирип кетишет да. Жанагындай эле казинодо деле ойногондор кирип кетет го, баарын салып. Удаман болуп. Ошондой эле буларда чем больше ставки, тем больше дегендей эле кирет да. Ошончо көп акча берген сайын ошон менен күйүшөт да. Ошо кеп кеңеш биздин жарандарыбызга алыс эле болуп, мындан ушундай шылуундардан таттуу сөздөрүнө берилбей, аябай чоң убадаларына берилбей, кылган маңдай тер менен тапкан
каражатка эч нерсе жетпейт да. Ошондой кеп кеңеш. Сиздерге чоң рахмат. Абдан кызуу талкуу болду. Мен чындап эле жана айткандай, эгерде биздин берүүнү көргөн бир 2 же 3% адам ушул нерседен баш тартып, ойлонуп, өзү бир изденип, маалыматты издеп туруп, анан акча салайын деп калса да жакшы болот. Кадырман көрөрмандар, сиздер Акча бар редакциясынын студиясындагы криптобизнес, криптовалюта жана анын айланасындагы бир алдамчылар, шылуундар жөнүндө талкууну көрдүңүздөр. Бүгүн биздин студияга FD криптобиржа сынын башчысы Алмаз Шабданов келди. Ошондой эле финансылык көзөмөл кызматынын кызматкери Элдар Жамалбеков жана биздин криптовалюта боюнча адис жөнөкөй жаран Абдысатаров Жолдубек мырза келди. Сиздер кызуу талкуу куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Убакыт бөлүп келип бергениңиздер үчүн жана биздин көрөрмандарга айтарыбыз, өзүңүздүн ден соолугуңузга жана каражатыңызга, акчаңызга кам көрүңүз. Саламатта болуңуздар.